Математика сабагы. Темабыз оригами долбоору менен иштөө. Оригаминин мекени Япония. Япон тилинен кыргыз тилине которгондо ори бүктөө, гами кагаз. Кагазды бүктөө же кагаз менен иштөө дегенди билдирет. Кагазды бүктөө жолу менен ар түрдүү жаныбарлардын, куштардын, балыктардын фигураларын, гүлдөрдү жана башка көп нерселерди жасоого болот. Япондуктар каалагандай фигураны жасоо үчүн кагаз менен кандай иштөө керек экендигин көрсөтө турган белгилердин системасын иштеп чыгышкан. Алардын айрымдарын карап көрөлү. Бул бүктөө сызыгы. Анда кагазды кандай бүктөө керек экендиги көрсөтүлүп турат. Бир гана бүктөп койбостон кайра артка бүктөйбүз. Чийме менен көрсөтүлүп турат. Тең ортосунан бүктөө керек. Ал сызыкчалар менен көрсөтүлгөн. Тик бурчтук формасындагы жашыл кагазды алып, чийме боюнча баканын башын жасап көрөлү. Бурчтарын ичине киргизип бүктөйбүз. Сүрөттө көрсөтүлгөндөй кылып, кадам сайын бүктөп отуруп, 7-кадамда баканын башыны жасап бүтөбүз. Дагы да түшүнүктүү болсун үчүн баарыбыз бирге видеодон карап, кайрадан жасап чыгабыз. Мына балдар, баканын башы даяр болду. Үйдөн түрдүү кагаздардан бүктөө сызыгына карап, түлкүнү, кемени жана күчүктү жасап келесиңер.